Assalamualaikum Kırgız elim, Ерлан байке, Москвадан салам. Biz азыркы учурда Москва шаарында иштейбиз. Иштегенибизге 1,5 жылдын жүзү болуп жатат. Школдо иштейбиз. Повар болуп. Азыркы мен холодный цех. Ар бир цехте ушундай холодильниктер бар. И бизге мындай вакуумдалып келет товарлар. Бул гаражчы цехыбыз. Эртеменги 7 число 17-си 12-ай. Андыктан достор Москванын тамагын школдордо кандай тамак берилет экенин тааныштырам. Условия ушундай таза, тыкан. Мына ар бир цех. Ар бир цехте мындай холодильниктер бар. Азыркы учурда мына чоң холодильниктер. 3 чоң холодильник бар. Бул жерге фруктовый коюлат, сүт, бүт нерселер ушуга коюлат. И бул жерде заморозка, ет ошол жерлерге коюлат. Ушу холодильникке. Бүгүн сок берилет мына. Бүт камера, үйгө алып кете албайсың, эч кандай ашыкча движение кыла албайсың. Маска менен, перчатка менен иш кылабыз. Бул жакта бардык оригинал тамактар сатылат. Кытайский тамактар жок. Что домой к чаю? Да. Кытайский нерсе бизге окшоп жвачки, каякта биляши, балдарга зыян тамактар берилбейт бул жерде. Натуральный бүт өтүп, мындай келет холодильниктер коюлуп. А бизде жвачки, бүт кытайский, чупа-чуп деле жүрөт. Баардык нерсе кытайский. Мына буфетте ушундай нерсе турат бизде. Бизге saat завтрак saat 9:15'te берилет. Бул жерде масло, сыр, алма, нан, сиколи, кофе, вот. И чай, обычный чай, лимонный чай болот. Шоколадный соус, сырник менен берилет. Оладьи менен ягодный соус берилет. Клубника менен. И бизде ушундай эле каша бар. Завтрак каша бар. Каша бар. Бул обычный чай, сикори и лимонный чай. Минимум жасалып. Обедибиз saat 12:15'te берилет. 3 түрлүү салат, 1, 2, 3 түрлүү фруктовый салат. Эртеменки завтрактан ашкан алма сөзсүз коюлат. И белый, черный хлеб, рыбный суп. Бул жерде с рисом, борщ бар. И мына жерде второй бар. Второй аш, балык менен картошка. И бул жерде 3 түрлүү сок бар, натуральный сок. Котлет. Şu мамлекеттин эшигин ичкен мына балдар талон берет, бул обедтики. Наличка жеген балдар мына наличка берет. Ал балдар бар чоң балдар. Мына ушу мектептин атына келип мына ушуларды берет да бизге.